Арбаңыздар, Кыргыз туусу билик подкасты. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгүн биздин конокто Рыскүл Акимжанова, альпинист, Бай Элим компаниясынын башчысы. Рыскүл айым жөнүндө кыскача маалымат. Бул Кыргызстандагы тарыхтагы азыркы тарыхта 6 альпинист болсо, ошонун 6-чысы болуп тарыхта калды деп ойлойбуз. Ал эми айымдардын арасында, кыргыз айымдардын арасында бул экинчи айым. Дүйнөдөгү эң бийик чокку Эверестке чыккан. Анда эмесе биз бүгүн Рыскүл айым менен азын-аулак кепти баштайлык. Рыскүл айым, арыбаңыз. Саламатсыздарбы? Рыскүл айым, адегенде эле баштайлычы. Биринчи альпинизмге кандай келгениңизден баштайлык. Эмне үчүн ушул бийик тоого чыккыңыз келип калды? Ушунун себебин айтыңызчы. Андан барып анан кийин Эверестке келебиз. Негизи мен бийик тоо, Эверест же башка ушу альпинизм жөнүндө түшмө кирбеген жашоодо жашачумун да. Анан былтыры мисалы биз канча жылдан бери ушу Америкага өзүбүздүн продукциябызды экспорттоп келе жатабыз. Бирок башка түркиялык компания менен анан өзүбүз түзмө-түз экспорттойбуз деп мен Америкага ошол жака фирма түзгөнү кеткенмин. Анан Америкада жүрсөм, Кадыр Сайдылкан агабыз звонить этип калды. Биз ушинтип Эвересттин негизги жатагына трекинг уюштуруп атабыз, кошулбайсыңарбы деп. Анан байым экөөбүз эмиле экөөбүз мындай кеңешип, акылдашып анан барып келели деп мен Америкадан учуп ошол жака келдим. Бул жактан бир нече мырзалар менен ушу 10 чакты киши барышты. Анан ошол жерден Эвересттен баштадык. Бир ошол трекинг 10 күндөн ашты. Ошол Эвересттин негизги жатагына жеткенде анан мен Эвересттин ушунчалык масштабын, ушунчалык сулуулугун, ушунчалык коркунучтуулугун, мисалы дүйнөдөгү ушундай анын атагы, даңкы, анын жанагы величие деп коет го, улуулугу жөнүндө ошол жерге көрүп, ошол адамдарды көрдүм. Шерпаларды, гидтерди, альпинисттерди, ошол жака барган трекинг менен барган саякатчыларды, болгондо дагы ушу 80-90 жаштагы кишилерди көрүп ушунчалык мындай шыктандым да, шерденип. Анан мен ушул эмдиги жылы ушул келем деп ошол базадан бардыгына эле уза айттым. Кадыр эке айтты, эгерде келем десең, анда сен аябай катуу тренировкадан өтүшүң керек. Катмандуда Андрей Ерохин деген альпинист бар. Ошону менен жолугуп сүйлөш, эгерде ал сени тренировка кыла турган болсо, анан кийинкисин менен сүйлөшөбүз деди. Анан Катмандуга келип Андрей Ерохин менен тааныштым, аны менен сүйлөштүм. Ал болсо мага тренировкалардын бардыгын программасын жазып берди. Бул жакта анын аялы дагы ошо тренировка өтөт экен. Анын иниси өтөт экен. Аларга табыштады дагы, мен баргыча ушундай кыласыңар деп баягы немени программаны жазып берди. Мен Америкага кетишим керек болчу негизи. Ошол Америкадагы ишимин бардыгын жыйыштырып, анан кайтара Кыргызстанга келип, ошондон баштап аябай катуу машыгууну баштадым. Алена Ерохина, Ярослав Никотин, Андрей Ерохиндин алдында ушу бүт техникалык көндүмдөрдү, ошо тажрыйбаларды алып. Кайсы жерде машыктыңар? Мына биздин эле Рацек тоосуна, ал жака баягы техникалык окутууларды ошол жака өттүк. Корона, бокс, Рацек, учитель, комсомолец, ошол немелердин бардыгына техникалык чыгууларды кылдык. Андан сырткары Андрей Ерохин менен былтыр ошо Ленин тоосуна, Чоң Алайдагы Ленин тоосуна барып келдим. Андан сырткары Килиманжародого барып келдим, чыгылып. Бир дагы күн калтырбай
залда тренировка кылам, суббота воскресенье тоого кетем. Ошентип 1 жылдын ичинде аябай катуу тренировка кылдым. Анан ошону менен кайтара октябрларда тиги Кадыр аке менен жолугуп ушул мен ушул Эверестке коштоп барыңыз, ушундай проект кылалы дегенде мындай десем, ал киши айтты, ушу Асель Байбагышева деген айымды даярдап атам, мен сени ала албайм деди. Анан Илим мырзага бардым, пожалуйста мени даярдап мени ошол жака алып барып койгулачы деген сыяктуу да. Анан ал киши сразу эле айтты, сен даярдыгың жок, сен чыга албайсың, мындай 1 жылдын ичинде эч кандай немеге чыкпай туруп чыкканга болбойт дегендей мындай деди. Себеби эле ошол беле ушу даярдыгы жок эле. Даярдыгы 1 жылдын ичинде чыга албайсың деп экөө тең эле. Мен аларды дагы түшүнөм, анткени бул аябай мындай кооптуу нерсе да. Анан мен мурда кийин альпинизм менен алектенбесем, машыкпасам, бирок ушул 1 жылдын ичинде ушунчалык немеге жетет деп деле алар ойлобосо керек. Ал эми только башында болчу да. Ошентти. Анан ошондон кийин мен эч кимге, абсолютно эч кимге суранган жокмун. Эч кимге айткан жокмун. Күндө өзүм тренировка кылып денеме, андан сырткары жана техникалык тараптан, андан сырткары Эверест жөнүндө информациянын баардыгын казып ушунчалык 1 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй немеден өттүм да. Эми ушу Эверестке келели дароо эле. Эверестке өзүңүздүн жолуңуз менен бардыңыз, өзүңүз эч ким коштогон жок, ооба. Бияктагы жанагы альпинисттер, кыргыздын атактуу альпинисттери сизди коштоп барган жок. Жок. Так, эми Эверестке бардыңыз, анан кандай болду? Мен ага чейин Килиманжароға орус компаниясы аркылуу бардым да. Кыргызстандан өзүм жалгыз бардым. Ал жака трекинг кылдык, Килиманжарога чыктык, абдан кыйын болду. Анан ошол Килиманжаро эми чокусу аз эле, 4000 тегеде келет. Почти 6000, 5985 да. Анан тиги ошол компаниянын башчысы Дарья деген, күйөөсү Андрей, Горный портал деген компания экен. Алар ушул жерде айтып калды, биз да Андрей экөөбүз Эверестке барабыз депчи. Анан ошол жерден Килиманжародон алар аркылуу бардым, келгенден кийин алар менен сүйлөшө баштадым. Кандай шарттарда барса болот, эмне кылса болот деп. Анан алар ал жактан мага кеңештерин берип турушту. Эверестке барганда мен ошол үй бүлө менен немеде мындай жүрдүк да, бирге жүрдүк. Анан мен биринчи штурмда дагы ошол Андрей менен Дарья менен кошо чыктык. Бирок мен орто жолдон кайрылууга мажбур болдум. Бирок алар чыгып кайтара түшүштү. Андан алар кетип калышты, Алар кетишти. Алар өздөрүнүн ишин бүтүштү да. Анан бирок бул компания 30дан ашык мамлекетте өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт экен. Мисалы, бизде Кыргызстанда дагы ушу аябай активдүү биздин тоолорго Россиядан же башка жактан туристтерди алып келип чыгат да. Анан булардын программасы мисалы сайтында 1 жыл мурун илинет да. Анан ошол программаларды карап туруп анан калааныңа жазыласың. Анан ошол булардын программасы боюнча Эверестке 8 апрелден баштадык. Ошол баргандан кийин бир нече жолу ротация кылдык, бир нече жолу акклиматизация үчүн, адаптация үчүн өйдө чыгып, ылдый түшүп, ушундай бүт адаптациянын кандай туура болушу керек болсо ошол
этаптан өттүк ошо да. адаптация канча күн болот экен эми ошол Эвересттин чокусуна чыкканга чейин канча күн адаптация кыласыңар? Организмге жараша мен негизи баягы буга чейин тоого чыгып жүргөнүм жана толук кыз болгонум үчүн адаптация жеңилирээк өттү. Ошол эле убакытта мисалы Европадан же башка Филиппиндер болду, индустар болду деген сыяктуу да, баягы базада, чоң базада бирге жашайсың да. Аларды көрүп аттык. Алардын адаптациясы баягы деңиз деңгээлинен ылдыйраак болгон үчүн бир аз кыйыныраак болду да. Анан мисалы мен анчалык деле кыйналган жокмун. Анын үстүнө Дарья дагы, Андрей дагы өздөрү гид болгондуктан, дайыма тоодо жүргөндүктөн, алардыкы дагы эртерээк болгондуктан биздики бир аз башкалардан айырмаланып тезирээк адаптацияга өттүк да. Жана адаптация деп атпайбызбы? Ошол мисалга сиз канча күн ушул жерде жүрүп анан кийин Эверестке жол алдыңыз? Биз 8 апрелде бардык. Ошондон баштап бир 8 майга чейин бир айдын ичинде жүрдүңөр адаптация болуп жүрүп, анан ошон 8 10 ошондон ары качан баягы Эверестке Лхотсе деген тоо бар экен. Ошол экөөнөй бирдей баягы арканды жипти орнотушат экен да, жол кылышат экен. Ошол команда баягы тоого жипти илгенин элдин баары эле ошол бир айдын ичинде барып, ошол адаптацияны өтүп, анан ошол моментке баардыгы даяр болуп турушат экен да. Ошондо жана Непалдын командасы Эверестке чейин жол салат экен да. Жол салдык дегени менен альпинисттин баардыгы жөнөшөт да. Жана жипти тартып алып, ошо жип менен кете берет экен да. Жип менен. Жанакы Асел Байбагышеваны силер ал жактан жолуктуңарбы же жолукпадыңарбы? Биз 2 башка компания менен бардык. Ошондуктан биздин базаларыбыз 2 башка болду. Бирок биз Асел айым менен мен ротацияда жүргөндө ал ошо базага барды. Асел айым баягы тоого чыгып кайтара түшүп келе жатканда биз уже штурмга кетип атканбыз. Экинчи базадан ошол жерден жолуктук. Анда деле ошо 2 башка компания болчу, бирок мен атайы ал компаниянын базасына барып, Асел айым менен сүйлөшүп, жолугуп, аны куттуктап, ушундай барып ал акыбалын сурап, жакшы барып түшүп келдиңби, эмне керек деген иш кылып, мен өзүм барып куттуктадым. Андан кийин келгенден кийин дагы ал Асел айымдын базасына мен өзүм жанагы основной базага келгенде мен ошол өзүм барып куттуктадым. Негизги жатакта дагы ошол. Ошондо Эвересттин чокусуна чейин тети ылдый жактан ошо чокуга чейин канча база бар экен эми? Өзү 4 база бар. 4 база. Эң чокусунда 6500 метрде бир база бар, ошондо эң акыркы 7900 бир база бар. Бир база. Ал жерде токтоп, анан кийин чокуга чыгасыңар, э? Ошол зона смерти деп коет. Ошол 4 базадан анан штурм башталат да. Сиз биринчи жолу чыкканда кайсыл жерге барып анан кийин кайра арткага кайттыңыз? Эмнеге кайттыңыз кайра? Мен биринчи жолу чыкканда биз ошол үчүнчү 2 жолу ротация болгон, үчүнчүдө уже штурмга чыктык да. Бул деген ошол жана биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү базаларды бир нече жолу ротация деп туруп, ошол ага чейин организмди көндүрүп, улам бийиктикке жетип кайтара түшүп, бийиктикке жетип кайра түшүп, ошол көндүргөн болчубуз. Биз үчүнчүсүндө штурм кылдык. Кылганда деген экен, ошону бир карапайым жөнөкөй элдерге түшүндүрүп алчы. Штурм деген багындырууга жөнөө. Значит, бир чокуга чыгуу. Чокуга чыгуу, жөнөө. Түшүндүк. Анан ошол штурмга үчүнчү жолкуда баягы
чокуга чыгабыз деп жөнөдүк. 4 базага бардык. 4 базага барганда мен ага чейин негизи эле мен буга чейин баягы бийик тоолорго чыккандагы менин организм бийик тоого реакциясы мен уктабай калат экенмин. Анан тамак жебей калат экенмин да. Кээ биркилер мисалы баш ооруйт, кээ биркилерди ич өтөт деген сыяктуу ар түрдүү организм кандай немеде бийиктикте өзүнүн кандай алып жүргөнүн эч ким билбейт да. Ошон үчүн жана ротацияны ошон үчүн кылат да. Анан мен ага чейин 2 күн таптакыр уктаган эмесмин. Баягы штурм башталарга жакын калганда мен буюмдарымды ташыган шерпа келбей койду да. Элдин баары даярданып, кийинип, ал даярданыш аябай татаал да өзүнчө. Кийимдериң бүт баарын алмаштырып, кийимдер баягы штурмга башкача кийим кийинесиң, ошолордун баардыгын. Менин кийимим, буюмдарым таптакыр барбай туруп алды. Элдин баары штурмга уже таптайыр болуп турганда бир 15 мүнөт калганда барды да. Анан кечигиптир. Ал билбейм, ошо бир аз алсызыраак болуп калды окшойт. Анан аябай шашып даярдандым да. Ал даярданганда мисалы 1 сааттай даярданылат да өзү негизи. Мен ошончалык баягы 15 мүнөттө ошончалык баягы паника менен, ажиотаж менен неме кылдым. Ага чейин организм таптакыр тамактагы кирбей калган. Анан ошол жерден демигип, баягы шашканга демигип, анан кислородду 4 шкала деп коет. 4 шкалага койгон бойдон штурмга чыгып кеттим. Мен ойлогом да, анан бир аз мындайраак барганда демим бир аз басылып, анан 3 же 2,5 түшөм депчи. Бирок ошол 4 шкаладан таптакыр түшпөй койдум да. Демиккен басылбай койду. Ошол мен алган кислородный баллон менен 8400гө жеттик. Бирок ошол жерде баягы немелер айтышты. Сенин жанагы кислородду колдонуу шкалаң 4төн түшпөй атат. Сен көбүрөөк колдонуп атасың. Биздин запасыбыз азайып атат. Бул менен чыгасың, бирок кайтара келе жатканда уже кислородный баллон жок калат деп. Анда ошол жерден баягы ашыкчараак бир кислородный баллон алып албапмын деп аябай өкүндүм. Ага чейин Владимир Котляр деген альпинист бар. Мага эскертип айткан болчу. Дагы бир алып койсоңчу депчи. Бир баллону канча убакытка жетет экен? Ал шкаладан шкалага жараша. 4 болсо демек көп кетет, көп колдонсоң тез түгөнөт деген сыяктуу. Анан Котляр айткан мага, ошол алып алсаңчы депчи. Мен кайтара кайтканда ошо Котляр алдыма чыкты да. Анан айтты, мен айтпадым беле, кап деп ал дагы неме кылып калды. Анан убагында ошо Котляр мага аябай жакшы жардам берди, аябай жакшы кеңештерин берип турду да. 8400 метрге чейин барыпсыңар. Эвересттин чокусуна 400 метр калган экен. Аз эле калган экен. Аз эле калган жерден. Бул балким сиздин баягы билбестигиңизден болуптур, күнөө ошондойго дейм баягы биринчи шашкандыктан, экинчи билбестиктен болуп калды да. Жана кислородду көбүрөөк албаганыңыз туурабы? Жок, өзү негизи биздин неме боюнча мен антип шашып же анын үстүнө баягы организмдагы тамак кирбей калды да. Тамак жесем эле куса бердим да. Анан ошентип ошол организм ошол жерде өзүн ошондой алып жүрөт деп биз ойлободук да. Адаптациядан өткөнбүз, акклиматизациядан өткөнбүз. Биздин эсебибиз боюнча жакшына барып, жакшына келиш керек болчу. Жана Андрей, Дарья менен кошо кеттим да.
Алар ошол биз эсептеген баллон менен жакшына барып жакшына эле келишти. Бирок алар келгенде ошол экинчи базага чейин отек легких немелери шишип кетип, өпкөлөрү. Алар өздөрүнүн страховкасы менен вертолет менен эвакуация болушту. Котлярды ошол чыгышын чыгып алып, ал жерден баягы эсин жоготуп, аябай зорго аркы дүйнөдөн эле кайтара суруп келгендей болуп, катуу неме кылды, иш кылып. Биринчи чыккандагы аба ырайы абдан катаал болгондуктан элдин баары кыйналышты да. Эми ошондо сиз жана жарым жолдон кайра кайттыңыз. Кайсы базага келдиңиз? Кайра эле жөө түштүңүз да туура? Жанагы мен айткандай 4-чү базада зона смерти деп коет. Бул ошол өлүм зонасы деп коет да. Кудай сактай. Ал ошол өлүм зонасында мисалы адамдар штурмга чыгып кетет дагы, түндөсү эч ким калбайт ал жердечи. Бир сутка жүрүшөт, кайтара эртеси күнү күндүзү анан кайтара келип туруп ылдый түшүп кетет да. Мен мисалы түндөсү кайтара кайтканым үчүн ошол зона смертиде түнөгөнгө туура келди да. Бул абдан коркунучтуу экен. Анткени Ошол жер канча бийиктик эми? 7900. Зона смерти деген Зона жер, смерти. Бул эң жогорку жанагы база экен да. Эң жогорку база. Ал жерде жашашпайт, бирок ошол жерде тыныгып туруп штурмга даярданып анан чыгып кетишет да. Түнү менен ушундай чыныгы өлүм менен өмүрдүн ошол салгылашкан менин эң баягы коркунучтуу, эң бир мындай бир башкача сезимдеги түн ошол жерде болду да. Жерде уктай деле албасаңар керек, Ал жерде уктаганга. Анан эртеси ылдыйкы базага түштүңөр. Эртеси ылдыйкы базага түшүп, сразу эле Катмандуга кеттим. Анткени мен немем бүтүп калды да. Уже чыгарышты, мен чыга албай калдым дегендей. Анан мен келгенден кийин жанагы компаниянын башчысын таап, мен ден соолугум болбой калгандан чыга алган жокмун. Же кандайдыр бир мен өзүмүн мындай чыга албай калган үчүн чыга албай калган жокмун. Бирок мен ушул кислородный баллон жетпей калган үчүн чыкпай калдым. Мага дагы бир шанс бергиле деп мен аларга аябай өтүндүм. Анан алар айтты: биз азыр баягы аба ырайын караганда 26-сынан 27-сине караган күнү бир эле күн ачык болот. Анан бирок ал жерде биз спортивный восхождение деп коет экен. Бүт рекордсмендер, бүт спортсмендер, Индиянын мисалы армиясы, ошол неме баягы погодное окошко аябай кыска. Ага жөн киши мындай барып бир темп менен барганга абдан кеч болот, абдан кооптуу болот ал спортивный восхождение. Сен чыга албайсың деп айтышты. Анан жок, мен чыгам деп алар менен неме кылдым. Алар анан мага уруксат берди. Уруксат берип ошол рекордсмендер менен, ошол армиянын солдаттары менен, ошол спортсмендер менен кошо чыгып кеттим да. Мурда кийин тааныштар жок аерде? Мисалы Дарья менен Андрей биз чогуу бир команда болуп жүргөнбүз да, алар кетишти да. Андан кийин ошол базада мурда жашап тааныштары бар эле, бирок баягы шерпалар менен өзүм мага эч кандай мурда башка альпинисттер кеңеш берип неметип атса, уже бул жерде мен өзүм менен өзүм ошол стихия менен, ошол жердеги кишилер менен, ошол ситуация менен жалгыз калдым да. Эми ошондо кайра уруксат бергенде ошол компания кайрадан да тыйын төлөдүңөрбү же кандай болот? Кийинки ошол кислород
топтордун акчасын төлөп бердим. Кийинки шерпалардын акчасын төлөп бердим. Жана ошол Катмандудан негизги базага чейинки вертолеттун акчасын төлөп бердим. Катман берки эме тоого чыкчу биринчи базага Шаардан негизги базага чейин. Ошондо шерпага бир шерпага канча акча кетет эми? Өзү негизи шерпага ар бир чыккан шерпага компанияда акча төлөбөйт экен. Альпинист төлөйт, Альпинист төлөйт экен. Бул ошо саммит бонус деп $2000 төлөп төлөнөт бересиңер. экен. Кислородко канча акча кетет экен эми? Бир кислород $400-500. Канча кислород көтөрүп барадыңар эми ошо? Экинчисинде мисалы без ограничений деди. Анткени мен экинчисинде парадокста биринчисинде 6 кислородный баллон мага жетпей кала турган болсо, экинчисинде 6га жетпеген кислородный баллон барып келдим да. Эми ошол биринчи базадан тиги Эвересттин чокусуна чейин канча убакыт кетет экен? Канча саат же канча күн? Мисалы биринчи ротацияда ошол негизги жатактан биринчи базага чейин барып түнөйсүң, анан экинчи жатакка түнөйсүң, үчүнчү жатакка түнөйсүң, төртүнчү ушундай да. Экинчи ротацияда уже биринчиге түнөбөй эле дароо эле экинчиге кетесиң, чыгып ушундай. Организмдин адаптациясына жараша кетет да. Бирок мен эң акыркы чыкканда бул сезондун бүтүшү деп баягы биринчи базаны таптакыр жыйнап коюшкан экен. Мисалы биз биринчи базага токтогон жокпуз да. Биз экинчи базага келип түнөдүк, үчүнчү базага түнөдүк, төртүнчү базадан штурмга кеттик. Кайтырай келе жатканда уже үчүнчү базаны уже жыйнап коюштур да, бир күн, бир сутканын ичиндечи. Экинчи базаны дагы жыйнап коюптур, ал жерде жата турган эч нерсе жок. Кала турган мындай шарт жок. Ошондо бир чокуга чыгыштын 3-4 күн убакыт кетет экен да, 5 күн. 5 күн убакыт кетет экен да. Эми сиз бардыңыз, кайра түштүңүз, эми барышко барып ал түшүш да кыйын болсо керек, Түш баягы чыгып кетип атканда түндөсү чыгасың да, көрбөйсүң. Бутуң алдын гана көрөсүң да. Анан бирок эртеси баягы түшүп келе жатканда анан канчалык Эверест бийик экенин, канчалык коркунучтуу экенин, жолу ушунчалык коркунучтуу экенин ошондо билет экенсиң да. Ошондо көрүп жүрөң түшөт да. Негизи чыккандан дагы түшкөн абдан кыйын. Ошол баягы көп альпинисттер чыгып, бирок өлүмдүн бир 70-80% ошо түшүп келе жатканда болот экен да. Сиздин айтууңуз боюнча ушул жерде бир топ адамдар өлүп калган көрдүм дедиңиз, анан анча-мынчасын жолдон чыгардым дедиңиз да. Жолдон чыгарганга туура келди. Ушул кандай болду ушул окуя? Биз уже биринчи штурмга чыкканда, мен бара албай кайтара келген биринчи 4-чү базага барганда, биз барганда биринчи 4-чү базага чыгып кетип атканда бир рюкзакка окшогон бир нерсе жаткан да, алыста жатат жолдун чекесинде. Бирок жакын келгенде бир индус кишкен. Ошол түндө тоңуп калып, түндө өлдү деп баягы чипке мынтип эле эт аскандай эле асып коет экен да. Жолдон чыгарып эле ошол жерде. Анан эртеси кайтара кайтканда ошол кишинин тарткан видеом бар. Ал калган, бирок биз мисалы элдин баары штурмда жүрөт. Мен чыга албай калдым. Эртең менен саат 6-да ылдый жөнөдүк. Ылдыйтан өдө көтөрүлгөн пока киши жок. Алар өдөгө жете элек. Биз бери түшүп келе жатканда эле мындай бир таш бар, тик. Ошол тик таштын түбүндө
бир альпинист ошол колун мындай неме кылган бойдон ташка чыга албай, алы жетпей ошол жерде түнү менен каза болуптур да. Анан түшсөң ошол тебелешиң керек да. Ошол жолдо отурат да. Немеге жипке асылган бойдон. Анан мен шерпаны жардамдаш десем мен кармабайм деп ал отказ берди. Анан баягы ошол страховка деп бирөө жумар, бирөө страховка болот, 2 жип болот. Анан ошол жипти эми ал баягы биз чыгып түшүп аткан жипке неметилген да, асылган бойдон каза болуптур да. Аны башка жипке которуп туруп анан жолдон чыгарып мындай бир немеге жолдон чыгарганга туура келди. Мен аны кылбай койсом деле болмок. Бирок ал кишинин үстүн жан дүйнө чыдабаптыр да. Баягы кыргыздын бир боорукерлик бир касиети. Баягы мисалы жанагы шерпа мен аны кармабайм деп баягы неме эми алардын ырымы шерти болсо керек. Бирок мен анын ошо тебелендиде жатышын каалаган жокмун. Ошо немесин жумарын, страховкасын башка жипке оодарып анан мындай. Аларды кийин алып кетишет экен, анан кийин вертолет менен. Бирок мен кийинки барганда ошо экөөнү тең алып кетишиптир. Эми сиз экинчи жолу бардыңыз, чокуга чыктыңыз, анан чокуга чыгып кайра түштүңүз. Жанакы кептер ушудан кийин башталды да, жана бу жерде жеңдер жазып атпайбы? Акимжанова 650 метр бийиктикке чейин жетип, анан ал жерден 4 шерпаны ар бирин $2500 жалдап алган экенсиз. Бул эмелер мен жазууну айтып атам да, жана сизге каршы айтылып аткан эмелер да. Анан алар дейт Рыскүлдү сүйрөп аралыктын 1/3 бөлүгүнө гана басып барган экен. Кайра түшө албай калып, аны италиялык Симоне Море деген куткаруучу 6500 метрден вертолет менен алып түшүптүр. Аны Рыскүл айымда өзү пилот да тастыктады дейт. Ага дагы $10,000 төлөп берген айтылууда. Неапалда альпинисттер бул айымдын мындай кылыгын шылдыңдап жатат. Бул болсо бүт кыргызды алдап тоону багындырдым деп айтууда деген сизге каршы сөздөр айтылды. Мунун канчалык чындыгы бар? Бул жерде сиз айтпай кеткен вертолет менен чыкты деген дагы. Вертолет менен чыгып кайра вертолет менен түшүп атасыз, Жок, мына деген сөз бар. Неме баягындай жалган жалалар неме тарап атат. Вертолет менен чыкканга негизи эле Непал мамлекетинин эрежелери боюнча тыюу салынат. Ал вертолет менен чыкканга мүмкүн эмес. Эгерде вертолет менен чыга турган болсо, мен ошол Хумбу деген мөңгүнү башка альпинисттер 1 же 2 жолу өтө турган болсо, мен 4 жолу өттүм. Ар бир өткөндө 5-6 сааттын ичинде өтчүбүз. Акыркы жолу өткөндө баягы аба ырайы бузулуп 11 саатта жеттик да. Ушундай кыйналып жеттик. Мен анын кыйналмак да эмесмин. Вертолет менен боло турган болсо чындап эле учуп кетмекмин да. Бул бир. Экинчиден менде 2 гана шерпа болгон. Бул бир шерпа, бул мен өзүм алган шерпа. Бирөөнү компания жанагы көбүрөөк, мен кислородду көбүрөөк алдым да. Ошол кислородду баягы көбүрөөк алган үчүн бир шерпа көтөрө албайт деп, булар ошо кислород үчүн башка бир шерпаны кошуп беришти. Ал мага тиешеси жок, ошо кислородду көтөрө турган. Бул 2 эле шерпа менен чыктым. 4 шерпа, анан акчасы канча дегенден таң калып атам, каяктан алган бул немелерди. Мен официалдуу ал шерпаларга $2,000 төлөп бердим, экөөнү. Кайтара келе жатканда, экинчи базага келгенде, эми айттым го, кайтара келгиче уже базаларды жыйнап коюштур. Биз кайтара экинчи базадан ал жерге баягы башка буюмдарыбызды таштаганбыз да. Буюмдарыбызды алдык, бир сыйра чай кайнатып ичтик.
бир сааттай кийимдерибизди кайтара алмаштырып кийдик. Анан ылдый кетип атканда эле баягы 2 шарпа менин алдымда болчу. Жолдун ортосуна жеткенде үстү кадимкидей эле кар болуп турат. Бирок баягы алды ушунчалык эрип неме болуп калыптыр да, суу болуп, речка болуп калыптыр. Анан өкө тең баягы немеге түшүп кетти, Сууга түшүп кетти, сууга түшүп, могу бүт кийимдери суу болуп калды дагы. Мен сууга түшкөнгө үлгүрбөй калдым, мен алардын аркараак келе жаткан элем. Анан алар эптеп септеп тырмышып ары жакка чыгышты. Мисалы мен ал жерде видеом бар. Ал видеодо ошо 2 шерпа экөө тең баягы буттарын чечип, буттун ичиндеги немелердин бардыгын, сууларды төөгө ошентип отуруп алып, ошол жерде отуруп алып спасательдерди, куткаруучуларды чакырган. Ушул канча бийиктик эле ошол жер? Билбейм, эсимде. Бул экинчи база беле? Экинчи база. Экинчи база менен ошол биринчи базанын ортосундагы жолда. Анан алар вертолет чакырганда, вертолет мен ал жерге кона албайм деди. Анткени ал жерде мындай жайык жер жок. Ошол мисалы силер ошентип решкага түшүп кетсеңер, ал жерге мен конгон менен кайтара ошол вертолеттагы түшүп кете турган, мисалы неме бар да, вероятность бар. Биз ал жерге кона албайбыз, кайтара экинчи базага чыккыла деди. Анан жанагы шерпалар, алар жанагы немен ошо решканын ар жагында калып кетти да. Бер жагында мен эле калдым. Анан мен экинчи базага чыктым. Мен баргыча вертолет келиптир. Ага ошол экинчи базадагы жанагы неме ылдый кете турган бүт жүктөрдү жүктөп коюшкан экен. Мен барып эле отуруп калдым. Шерпалар да бар да, э? Жок, шерпалар жөө кетишти. Ошентип мени ошол кырсыктын айынан эвакуация кылды. Бул мен баса албай калгандан же неме болбой калгандан вертолет чакырган жокмун. Анын үстүнө ар бир альпинист бара жатканда страховканы оформлять этет да. Ал страховкадага $1,500 жетпеген акча. Вертолет ошонун ичинде кошо да. Мисалы биринчи мен менен барган Дарья, Андрейлер ошо вертолет менен түшкөн, страховка менен. Мен даже ошол өзүмдүн страховкамды колдонгон жокмун да. Анткени бул мен чакырган вертолет эмес болчу, бул куткаруучу операциясы болчу. Анткени ар жакта уже жол жок, ылдыйга кеткен жол жок. Бирок ошол жерде айтып кое турган нерсе, мен 2 шерпа кайтара өткүлө вертолет менен кетебиз десем, алар болбой коюшту да. Өтүш кыйын эле да. Кайтара өтүш да кыйын болчу. Биз ошол жөө эле кете берели, эми биз билебиз жолду деген өздөрүнө дагы ишенимдүү неме кылышты. Бирок ошол Хуму деген мөңгүдөн кетип атышып, ал өкө тең аябай чоң муздун жаракасына түшүп кетип, ошол белинен өйдө сууга 3 саат турушкан. Баягы негизги базадан 10дон ашык куткаруучу 3 саатта жетип, аларды куткаргыча ошол сууда туруп калышкан да. Анын бирөө бир аз оорураак абалда болчу. Ал шерпаны экөөнү тең эле вертолет менен эвакуация кылып, сразу Катмандуга больницага, реанимацияга жеткиришкен. Мен ошол ошол жерде отуруп, ушул сөз болуп атат, неме болуп атат, бирок менин ушунчалык Кудайдан тиленгеним, мен өзүм өмүрүм үчүн эмес, же неме болгонум үчүн эмес, ошол 2 шерпа Кудай ошолордун өмүрүн сактап
мен айыман ошолорду каза болуп калбасын деп ушунчалык Кудайдан Алар суранып аман отурдум калдыбы? да. Алар аман калышты. Менин алардын кислороду салынган рюкзагы, менин буюмдарым салган рюкзактардын баардыгын суу агызып кетиптир. Өздөрүнө аман калышыптыр. Анан кийин бирөө ошол өзүнүн айылына кетти деди. Бирөө менен кийин жолугуп ал мени аэропортко чейин узатып келди. Баягы бизде башың аман болсун деп башынан эме кылып койдук го. Мен ошондой неме кылып туруп өзүмдүн белек печкектерин берип азыркыга чейин абдан жакшы мамиледебиз. Ошол вертолет негизи анан жанагы $10,000 төлөдү деген боюнча негизи компаниялар мындай конфиденциальный информацияны чыгарышпайт да. Бул биринчиден. Экинчиден, ал компания ал вертолетко канча төлөп бергенин мен каяктан билем? Силер баягы страховкага төлөгөнсүңөр да ошону? Жок, мен страховкамды дагы колдонгон жокмун да. Бул мен баса албай же менин айыман альпинисттин айынан вертолет учуп барган жок да. Тигилер чакырды деген кеп да. Компания өзүнүн клиентин баягы эвакуация кылыш үчүн анткени жол жок болуп калган. Жолдун баары бузулган. Ошон үчүн эми мисалы ал вертолет барбаса же жол жок болсо, мен ошол жерде жатып базанын баардыгы жыйналган. Жөн эле талаада жатып өлүшүм керекпи? Бир кызыктай информацияны атайлап бурмалоо. Сиз бирок $10,000 жана Симониге төлөгөн эмессиз? Мен билбейм. Ал Симон экенин дагы билген эмесмин мен. Вертолет. Симон деле сизди мен атайын ушундай баса албай калганда куткарып калдым деп айткан жок да, туурабы? Ал өзүнүн постунда жазып атат. Мен немеде жолдо ошондой резко образовалась, и поэтому я вынужден был эвакуировать альпинистку деп атат да. Ал жерде мага моунча акча берди, анан мага рахмат айтпай койду, анан мынтип. Бул нерсени мисалы эгерде ошондой болгон ченде дагы кимге канча акча төлөгөнүн же неметкенин компаниялар же ошондой пилоттор немелер ачыкка чыгарбайт да. Бул конфиденциальный информация. Симон жазганда деле булар жокко дейм же барбы? Андай анан рахмат айтпай койду деген деле жок да. Ал кыргызда айтпаса рахмат айтпай койду деп таарынбасалар, аны таарынбаса кете келе дейм да. Мен ошол Симона экенин ушул жака келип немеге түшүп, интернетке түшүп анан ошол сизди ошол жерден алып кеткен, жана базадан алып кетти деп атпайбы вертолет? Ошонун бийиктигин билесизби? Канча метр бийик эле? Орто жол болчу. Мен бирок 6500 беле же адан аз беле? Ага жетпейт. Ага жетпейт, Ага жетпейт. Экинчи база канча экенин деле билбейм. Неме биз речкага түшүп кеткенде ал таптакыр эле бир ылдыйда болчу да. Мен мисалы 2 сутка өйдө басып, немеге Эверестке чыгып, анан кайтара түшүп, анан ал жерден дагы биринчи базага түшүп, ошол жерден кайтара экинчи базага чыгыш дагы аябай кыйын болду да. Ошондо аябай анан Симона менен ошол вертолет менен, ал Симона экенин да билбейм. Вертолет менен учтук. Учканда ушундай бир немеге туш келдик, жаман аба ырайына. Жанагындай турбулентность, воздушная яма деп коет го, ошондойлорго түшүп, тим эле вертолетту момундай кылып неме кылды да. Кудай сактап тур. Ошентип анан Лукладагы аэропортко кона албай, ошол любой ыңгайлуу бир айылга, ар бир айылда ошондой вертолетный неме бар да, площадка. Бир айылга конуп ошол жерге калып кеттик. Анан эртеси, анан качан аба ырайы жакшы болгондо анан вертолет учуп, анан
Луклага алып барып таштады. Лукладан анан Катмандуга алып кетишти. Демек жанагы бул айтып аткан нерсе дал ушуну айтып атышкан турбайбы? Анан дагы бир неме бар да жүйө. Эверестке чыккандын баардыгынын бети жарылып, капкара болуп, аябай мындай бырыш-тырыш болбой калат экен да. Кыйналган көрүнүп турат экен. Анан сиздики болсо ошо шаарда жүргөндөй эле аппак бойдон жүрүпсүз да. Эмнеге? Ал сиз башка маска кийип алдыңызбы же эмне болдуңуз? Бул Эверестке чыкпай эле, анын суукка тоңбой эле жана аэровертолетмен барып кайра түшүп алып баса берген деген жүйөгө дагы ушуну келтирип атышпайбы? Мындай да, мен биринчи штурмда бетиме үшүк алып кеткен. Могу жерим азыркыга чейин мына терилерим неметип жүрөт да, сыйрылып жүрөт. Эки бетиме кадимкидей үшүк алып кеткен. Сүрөттөрүм бар, сторийлерим неме кылып ошентип. Анан биринчиде эгерде мен биринчи жолу чыгып, анан кайтара келип, анан мен ошентип Эверестке чыктым деп айта турган болсом, мен ошо ошондой бетимди көрмөксүңөр да. Анткени действительно мен бетиме үшүк алып кеткен. Биринчисинде? Биринчисинде. Анан экинчисинде биринчиден акылыма кирдим. Экинчиден ошол бир жуманын ичинде жана бальзам для губ деп коет го, оозго сүйкөй турган бальзам. Анын составында аябай, мисалы, оозуңа сүйкөсөң оозуңу айыктырат да. Мен ошол бир жума бою ошол бальзам для губ ошо менен компресс кылып бетиме неме кылып жүрдүм да. Ошол видеом дагы бар. Бирок азыркыга чейин өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, бетим моундай сыйрылып, баягы үшүк алган жердин тагы эмдигиче кете элек. Эми мындай да, эмне үчүн Асель айымдын бети андай, анан Рыскүлдүн бети мындай дегендин өзү абдан деңгэл төмөндүк. Бул биринчиден. Экинчиден экөөбүздүн жаш айырмабыз дагы бир топта. Анан мен Асель айымдын жашына жеткенде мен ошондой энергия, ошондой күчү, ошондой өзүмө сактап кала аламбы? Бул абдан чоң суроо. Мен мисалы Асель айымга абдан мындай сыймыктанам да. 54 жашында ушундай бийикке чыгып, өзүнүн физикалык тараптан алып жүрүшү, өзүнүн сулуулугу. Мен ошого жеткиче ошо Асель айымдай болуп өзүмө сактап калсам ушунчалык сүйүнмөкмүн да. Рыскүл айым, мен дагы сени сурагым келип атат да. Кыргыздар баягы бир жака алыскы жолго чыкканда кайсы бир адамдардан бата алып чыгат дегендей да. Анан кийин мен сиздин сөзүңүздү карасам, Кыргызстандагы жанагы мурдакы барып Эверестке барып келген альпинисттер менен сиздин мамилеңиз анчайын кошпой калгандай сезип турам да. Мурда дос элеңер, аябай жакшы жүрдүңөр, Фейсбуктан көрүп калчу элек да, укмуштай эле болуп атканыңарды. Анан кийин бүгүн негедир ошондой мамиле жок, суз болуп атат да. Сиз ошол Эверестке чыккан мурдагы альпинисттерден уруксат сурап, батасын алып, анан чыктыңызбы же аларды карабай эле кетип калдыңыз беле? Мен ошол башында айтып кеттим, былтыр ошо Эверестке барганда мен ушул жака келем дегенде, ошончо мырзанын арасында мисалы Кадыр аке өзү баштап барганда Илим дагы бар болчу, алар бардыгы угушкан, мен кандай тренировка кылышым керек экенин алар айтышкан. Кадыр аке өзү Ерохинди сунуштаган, ошентип жай менен мен тренировка кылып күзүндөсү баягы өзүңүздөр билгендей заводдун ачылышын кылып бытылдап жүрүп, анан күзүндөсү бир октябрларда Кадыр аке менен жолугуп сүйлөшүп, анан мени ушундай даярдап бериңиз, барайын десем, Кадыр аке мени мындай кабыл алган жок да. Отказ кылды. Мен ага да болбой экинчи жолу мен ортого жолдошумду салдым. Ал экөө дос да.
десем, экинчисинде жолдошум экөөбүзгө тең отказ кылды. Анан мен илимге барганда илим таптакыр эле кой сен таптакыр бара албайсың тигиндей мындай деген нерселерин айткандан кийин мен ошону менен эч кимге байланышкан жокмун да. Эми жанагы бирөөнүн батасын алуу деген нерсе биздин Кыргызстандын тоосуна келиш үчүн мына Ленин тоосуна, Жеңиш тоосуна, Хан-Тенгри тоосуна келиш үчүн кайсы шлагбаумдан өтүш керек. Башка альпинисттер, мисалы туристтер да. Же кимден батасын алыш керек, же кимден уруксат алыш керек. Биздин тоолорго чыккан альпинисттер эч кимден уруксат албайт. Даже альпинизм федерациясынан уруксат сурабайт да. Эмне үчүн мен каяка барам? Америка барамбы, Эверестке барамбы, Деналиге барамбы, Капкактагы, Килиманжарогу, Африкага каяка барган? Эмнеге мен көчөдө эле жүргөн, мендей эле болуп жүргөн, эч кандай бир кызматы жок жүргөн кишилерден, эч кандай бир привилегиясы жок кишилерге мен отчет берип, мен уруксат сурашым керек. Мен алар менин күйөөмбү же мен алар менин спонсорумбу, же алардын шлагбауму барбы, же алар Эверест же башка тоолор алардын менчигиби, башка бирөөлөрдүн тоолорун кызгангандан көрө биздин өзүбүздүн тоолорубузду жакшылап өздөштүрүп алсак пайдалуураак болмок да. Жанагы муну сизди сындаган Рыскүл теги тоого чыккан жок, вертолет менен түшүп баса берди, вертолет менен барды деген маалыматты сиз кимден көрүп атасыз? Ким таркатат мисалга? Бул билген киши таркатыш керек деп ойлоп атам да, айткан болуш керек деп ойлойм да. Сиз мындай бир болжолуңуз барбы, божомолуңуз? Болжол эмес, ошол Симонанын өзү менен эртеси мен компанияга претензия койдум. Эмне үчүн мындай информацияны чыгып атат? Ким чыгарып атат? Эмне үчүн туура эмес информациялар кетип атат? Капкактагы 4 шерпка, Капкактагы $10,000, Капкаяктагы вертолет жок, вертолетторду айтып атасыңар. И вообще Симонина дегениңер ким дедим. Мен ар бир пилоттун атынан билип турушум керекпин. Же ар бир повардын атынан билип турушум керекпин, мисалы да, мындайча айтканда. Же ар бир администраторду неме кылышым керек. Мен өзүм ишимди жасап атам. Эки бутуму шилтеп тоого чыгып кетип атам. Мага башка эч нерсе кызыгы жок. Анан мен келгенден кийин мен компанияга претензиямды айттым. Дегенде компания Симонаны чакырды. Чакырганда Симона келип сүйлөшүп ошол жерде көрдүм. Анан ал ачык эле айткан да, кимдер менен сүйлөшкөнүн, кимдерге неме кылганын, кимдер утуруп звонить этип анын жанын койбой ар нерселерди сураганын. Эми кимдер экен ошолор эми? Мындай да. Азыр мунун баарын айта турган болсом, көп кишинин абийири төгүлөт деген сыяктуу. Анан аны бир Кудайга койдум, алардын абийирине койдум. Кийинкисин дагы азыр дагы юридикалык жактарын дагы карап атам. Эми дагы эле токтобой бул боло турган болсо, мен анда эң биринчи ошол мен өзүмүн абийирими коргоо үчүн мен азыр абийирими коргоого мажбур болуп калам да. Жок, сиздин кандайдыр бир деңгээлде сиздин баягы кыргызча мындай ошопко айтканда абийириңизди ашмалтайдай төккөндөй эле болду. Мисалга туурабы? Сиз бул үчүн дала аяктандыңыз да, мисалга. Бир топ баягы сизге мындай бир зыян деле
психологиялык жактан зыян деле болушу мүмкүн да. А бирок эмне үчүн сиз аларды азыркынча айтпайм деп атасыз? Сотто эгерде дальше больше боло турган болсо мен мунун баарын сотто айтам. Мен муну мисалы азыр кимге барып Сиз сотко берем деп турасызбы? Көрөбүз. Анткени атай мен үчүн каналдарды ачышып, мен үчүн кандайдыр бир соцсетте немелерди ачышып, элдин баарын ошол жака неме кылып, менин ар бир кыймыл аракетиме баасын кетиргенге, ар бир кыймыл аракетиме туура эмес маалыматтарды бергенге аракеттер болуп атат да. Себеп эмне? Максат эмне? Мен самостоятельно кеттим. Мен эч кимге айткан жокмун. Мен эч кимге жалдыраган жокмун. Жанагы эле бата албай кетти деген сөздүн эле төркүнү экен да. Бата албай кетти. Бирок мен мен кимден бата алышым керек? Же кайсы тоону ким ээлеп алыптыр? Эми ал буюрса барып кайрадан ачыкка чыгышы мүмкүн дегендей кеп да. Сиз эми бардыңыз, келдиңиз, эми Эверестке кандай чыккан ченде деле чыгыш кыйын. 8848 метрге чыгыш кыйын да. Керек болсо вертолет менен ошол тоонун чокусуна таштап коюп туруп, андан кийин 10 мүнөт туруштун өзү деле кыйын болсо керек деп ойлойм да. Бардыңыз, келдиңиз, макул. Эми баягы ал окуялар өзүңөр менен кетти, анын үчүн жооп бердиңиз. Жөнөкөй эле суроо. Эверестке барганга чейинки Рыскүл менен Эвересттен келгенден кийинки Рыскүлдүн айырмасы барбы экен? Өтө чоң. Кандай? Мен 1 жылдын ичинде азыр физикалык тараптан деле айтканда, менин азыр денемин абалы 20 жаштагы кыздын денесинин абалындай да. Анткени мен 1 жылдын ичинде ушундай тренировка алдым. Анын үстүнө жанагы витаминдерди, бүт чекап, немелерди неме кылып, идеальный показатель кандай болуш керек болсо, мен азыр анализдерим, бүт чекап идеальный показательге келди да. Бул физикалык тараптан. Моралдык тараптан мен өзүмө ишендим. Мен жанагы мага отказ кылып койгон мырзаларга ушунчалык ыраазымын. Эгерде мен ошолор менен кетип, ошолордун кол алдында кандайдыр бир ошол проект катары кете турган болсом, мен ойлойм, ал менин колуман келбейт. Анан ал ошолордун заслугасы, ошолор аркылуу кылдым деген нерсе дагы болмок да. Мен өзүмө ишене алмак эмесмин. Мен өзүм менен өзүм жалгыз калдым. Мен буну кыла алдым. Эми үчүнчүдөн кайтара эле ошол мен биринчи жолу чыга албай калдым. Мен өзүмдүн командаман калып кеттим да. Алар чыгып кетишти, алар вообще өзүлөрүнүн үйүнө кетишти. Мен жалгыз ошол эки шерпа менен, ошол тоо менен, ошол аба ырайы менен алышып, жападан жалгыз калып кеттим да. Ал нерсе өзүм жеңдим. Үчүнчүдөн мына азыркы болуп аткан окуялар, бул кеп менин инсандык личность кандайдыр нерседе эмес. Бул мен азыр өзүмө кыргыздын аялдарынын жүзү деп айтып атам да. Анткени бул биринчи барьер деп коет, бул үй бүлөдөгү барьер. Көптөгөн аялдар ушу үй бүлөдөгү барьерден чыга алышпайт. Ошол үй бүлөнүн ичинде запкы жешет, зордук зомбулукка кабылышат. Кандайдыр бир үй бүлө түрмө сыяктуу да. Мисалы менин ошол биринчи барьер, менин үй бүлөм наоборот мени колдоду. Мени ар тараптан коргоп турду. Мен бул биринчи барьерди аттап өткөнүм менен баары бир деле коомдогу эркектер эркин ойлонгон, самостоятельно, өзүнчө кеткен, максатына жеткен, ар бир ушундай кыйынчылыкты жеңген аялды кечире албайт экен.
балким ошол эле убакытта мына мен ошол жакта жүргөндө мисалы жанагы 20 жылдыкка барып анан бир келин каза болбодубу? Бул деген ошо биринчи барьер. Ошол жерден каза болуп атат да. Мен ошол канчалык неме кылсам дагы, эгерде сен бизге жалдырасаң же биз тарапта болсоң, биз сени колдойбуз, биз сени асманга чыгарабыз. Бирок эгерде сен бизге баш ийбесең, биз тарапта болбосоң, биз сени тебелеп тепсеп жок кылабыз деген нерсе баары бир бар экен да. Анан бул мен эмес, бул ар бир кыргыз аял. Коомдогу окуя бул, коомдогу көз караш. Жок, ар бир кыргыз аял ушул нерсеге тушуп атат. Мен муну билип эле атам. Анткени үйүндө жакшы, күйөөсү жакшы мамиле кылат, үй бүлөсү жакшы колдойт. Бирок ошол эле мисалы госслужбада иштейт дейли да, же бир жерде иштей турган болсо, ошол аялдар ошол коллективиндеги эркектерден сапкы, капкаяктагы чужой эле, капкаяктагы ага тиешеси жок эркектерден сапкы жебей атат деп ким кепилдик берет? Мен дал ушул боюнча сизден ушу үй бүлөлүк эме боюнча сурагым келип атат да. Жана сиз айтып атпайсызбы? Кайсы бир үй бүлөлөр жанакы азап менен жашап атышат. Үй түрмөсүндө жашап атат. Канча азаптарды көрүп атат, кулак мурдун кесип атышат, өлтүрүп атышат дегендейчи. Бул бүгүнкү коомдогу өтө мындай одоно, ушундай жүрөк ооруткан жара. Анан ушундай мезгилде сиз күйөөңүз бар, бала чакаңыз бар, андан кийин өзүңүз баягы өзүңүз билип анан кийин тоого чыгып кетип калдыңыз да, Эверестке кетип атасыз да. Дал ушул сиздин эркиндигиңизди дагы мындай тескери кабыл алган элдер болду да. Күйөөсү эмнеге жиберип коет, бул эң баш кыз экен, же болбосо тигиндей экен, сиз айрымдар азамат экен, эр экен деген сөздөр болуп атат да. Ушул мезгилде маселен сизди күйөөңүз барбайсың, отурасың үйгө деп койсо, отурат белеңиз же мен барышым керек деп кетип калат белеңиз? Негизи бул этаптардан биз жашыбызда эле өткөнбүз да. Анан байым экөөбүз, жолдошум экөөбүз баягы бизнести чогуу баштадык. Бизнестеги абдан кыйынчылыктарга чогуу тушуктук. Бизнесте гана эмес, жашоодо дагы аябай кыйынчылыктарды чогуу өттүк да. Ошол убакытта эгерде мен кайсы бир убакытта жок, мен сени колдобойм, бул жерде мындай тигиндей дегенде, мүмкүн мага деле ошондой мамиле болушу мүмкүн да. Бирок мен биринчиден байым ушунчалык маданияттуулугуна, акыл эстүүлүгүнө жана башка бирөөнүн эркиндигин сыйлай билгенине жана аларды колдой билгенине ушунчалык ыраазымын да. Анан мүмкүн мне повезло. Мүмкүн ушул киши эмес, башка жанагы аркасынан ат өлтүргөн күйөөгө туш болсом деле ошол менен жашамакмын да. Мүмкүн ошол аялдын ордунда мен болмокмун. Анан мен кыйындыгым үчүн ушундай болуп калды деп мен айткандан таптакыр алысмын. Анткени просто бирок мисалы биз азыр коом дарылай ооруп атканыбызды менталдык тараптан, эмоционалдык, психологиялык жактан ооруп атканыбызды эң биринчи мойнубузга алышыбыз керек жана аны дарылай башташыбыз керек. Сөзсүз түрдө эми жана аялын кызганбаган эркек эмес, бешикке чыкпайт деген бир саясаттар жүргүзүп атышпайбы? Анан кийин мына ошонун айынан дагы бүгүнкүдөй жана азаптуу күндөр болуп атат, ошойт деп ойлойм да. Анан мен сизден сурагым келип атат да, сиздин күйөөңүз эмне кызганбайбы? Ошончо жака өзүңүз жиберип үйдө аякта өзүңүз жалгыз калыпсыз, шерпалар менен жүрдүңүз, ошончо тоодо жүрдүңүз да. Мындай бир сөз бар да, анекдот да. Бирөө бир кишиге чуркап келет экен да.
аялыңызга крокодил кол салды, куткарып калыңыз десе баягы киши беймарал чайын ичип отурат экен да. Крокодил өзү кутулсун депчи. Аялыман крокодил өзү кутулсун дегендей. Биздин байым экөөбүздүн бири бирибизге болгон ишенимибиз бул 23 жылдык жашоо менен тастыкталган да. Мындай бири бирибизге болгон ишеним бул. Мен байыма ишенимди бердим. Ал кандай колдонот? Ал анын айырында. Мен билбейм. Ал дагы ошондой. Бирок мен байым мени 5 колдой билген үчүн эң биринчи ал мага ишенет. Эч кандай эме көчөдө ар түрдүү эркектер болушу мүмкүн, ар түрдүү ситуация болушу мүмкүн. Бирок ал эң биринчи мага ишенет. Мен дагы ага ошондой мамиле кылам. Бул негизги ишеним. Анан мен баягы кыргыз айтып коет го, кыз жыргар жерине ыйлап барат деп коет да. Анан мен жөн эле сурагым келип атат, бул дегенде сиз жолдошуңузга турмушка чыкканда сиз ушундай ошол жигитти ушундай сүйүп тийдиңиз беле же жок буга тийбейм деп алып тийдиңиз беле? Анткени мындай болот да, ушундай ушуга тийбейм деп качып чыккан нерсе кийин ушу бакыт ошол жерден таап калышы мүмкүн да. Укмуш мен буга тийбесем өлүп калам, өлөм кокуй дегендер кийин ошондон азап чеккендер да болот да, туурабы? Сизде кандай болду эле ушул? Өзү негизи жолдошум экөөбүз сүйүп, күйүп, тим эле жигит болуп жүрүп баш кошкон эмеспиз да. Менин кайнатам менин класс жетекчим болчу. Анан баягы тааныштырышат го. Тааныштырганда мен жолдошум айтты. Мен азыр сүйүп күйгөнгө таптакыр убактым жок. Бизнес жасашым керек, мен ата-энемди багышым керек. Ушундай деп өзүнүн неме шартын айтты. Эгерде макул болсоң, экөөбүз үйлөнөлү деди. Мен ал убакытта окууну бүтүп университетте иштечү элем. Мага дагы мындай бир бирөөлөр менен жигит болуп сүйлөшүп андай нерсе болбогон үчүн мага дагы күйөөгө чыгыш керек болчу. Анан мындай баягы рационалдуу ой жүгүртүү болот го. Биз ошо менен келишип жашадык, үйлөндүк. 6 мартта тааныштык, 8 мартта үйлөндүк да, мындайча айтканда. Ошондой диалог өмүр бою бизде жашообузда ошол бойдон калды да. Эч кандай уруш, буруш мага жакпаса мен барып айтам. Мага мындай жакпайт. Анан ал айтат, мындай болду деп. Ушундай эле бардык конфликттүү ситуацияларды, жакпаган нерселерди отуруп алып эле чай ичип отуруп анан жөнөкөй эле обсуждать этип анан бир немеге келебиз, чечимге. Же ал чечимге, анын чечимине, же бул чечимге, же ортолуктан чечим. Бизнестеги ушул ийгиликтер дагы ошо экөөбүздүн мындай муздаккандуу, реалдуу, эмоцияга алдырбаган, бири-бирибиздин көз карашыбызды сыйлаган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ийгилик жашоодо дагы, бизнесте дагы ушундай колдоодо дагы ушундай келе жатабыз да. Анан эми турмушта баардык нерсе боло берет, уруш талаш болот да. Бүгүн идеалдуу деген үй бүлөдө деле баары уруш талаш болот дегендей да. Ошонун баардыгын биз ошол орток мамиле менен чечсек болот экенин айтып атабыз да. Биз мындай бүгүнкү коомдогу жараны көрдүк да. Үрөй учурган нерсе болуп атат да. Биз ушундай нерсени жок кылыш үчүн, же болбосо азайтыш үчүн биз кайсы бир деңгээлде жакшы нерсе айтышыбыз керек деп ойлоп атам. Ошон үчүн мен сиздин үй бүлө тууралуу оюңузду уккум келди да. Жашоодо экөөңөр уруштуңар беле, урушпадыңар беле? Мындай чашташып, же болсо жакалашып дегендей. Эми бизде азыр эркектер мындай да, алсыз аял алсыз да. Анан эркек болуп бир чабат да. Сиз ошол бир чаап ийгенге мындай бир эме бердиңизби, мүмкүнчүлүк? Экөөбүз урушабыз да. Анан бирок экөөбүз урушардын алдында даярданып,
балдарга билгизбей спальняга кирип алып азыр экөөбүз урушабыз деп даярданып барып алып анан мындай урушканда деле ар ким өзүнүн ой немесин оюн айтат да. Ушул кезге чейин келип мына 5 баланы тарбияладык. 5 балабыз экөөбүздүн урушканыбызды бир дагы жолу көргөн жок. Мисалы ата энелерибиз бир дагы жолу көргөн жок да. Анан алар ойлошот, биз неме кылат. Бирок ошонун баарын урушкандын бардыгын же спальняга кирип алып урушабыз, же эшикке чыгып кетип башка бир кафеге барып алып көк чайды заказ кылып алып анан мындай элдин көзүнчө токмукташалабы. Жок, мындай жиңденип кеткен учурлар болду беле, тарс этип бир чапкан. Столду бир чапкан учурлар. Өзү менин байым абдан токтоо киши да. Негизи ар жагына. Анан экинчиден мен тайта тайнем колунда чоңоюп, тагаларымын бөпөлөп, монтип неметкен тарбиясында чоңойдум да, мени эркелетип чоңойду. Анан мага бирөө катуу кыйкырса, эми ал кол көтөргөндү айтпай эле коеюн. Ушунчалык мындай келесоо же бирдеме деп сөздөрдү айтса, ушунчалык катуу тиет да. Анан мен аны билем. Ал ошол сөздү укпаш үчүн, ошондой ситуацияга жетип кирбеш үчүн эң биринчи мен өзүмө басышым керек экен. Же ошондон быйтап өтүп кетиш керек, Кеп ал немеде эмес. Анан мен байым баягы эркек да, неме да. Эң ушундай ситуациядагы мени мындай сактап калган дебейм, ушундай неме лайфхак дегенчи. Эркектин жини келе баштаганда кулакты жаап, оозду жаап, ошол жарым саат чыдап койсоң, ал өтүп кетет, жин өтүп кетет. Анан кийин мисалы отуруп алып анан жакшына түшүндүрүп айтасың, эмоция менен айтасың. Бирок ошол биринчи толкунду өткөрүш керек, Эң биринчи кулакты жагыш керек, оозду жагыш керек. Ошондой ситуация мисалга болду да сиздерде, Толтура да, 23 жылда. Ооба. Сиз жана дагы суроо чыгып кетти. Сиз тайта тайнемдин колунда чоңойдум деп, эмнеге? Себеби эмне болду? Эмне үчүн ошол жакта чоңоюп калдыңыз? Менин бир тууган агам кичинесинен инвалид. Экөөбүздүн ортобузда жашыбыз төрөлгөндөн инвалид. Анан экөөбүздүн жашыбыз 2 жаш. Менин ата энем мага мени караганга акыбалы жетпей, эң биринчи өзүнүн көңүлүн ошол менин агама бурушкан да. Анан ошол сен ошол биринчи балаңы дарылат, больницаларга алып жүр дегендей, бул экинчи кызыңы биз алып багабыз, буга переживать этпе деп мен тайта тайнем алып калган. Андан кийин мен өзүмүн дагы бир сиңдим, анан эним бар. 4 бир тууганбыз. Бирок азыр ошол агам болуп көрбөгөндөй таланттуу скульптор, болуп көрбөгөндөй таланттуу художник, инвалид болсо дагы ошондой агам бар. Бул жакта жашайт алды, Бул жакта жашайт. Үй бүлөсү бар. Жакшы экен. Эми турмушта ар кандай немелер болот, бирок сиз баягы кайсы бир деңгээлде коомдо бир үлгү көрсөткөндөй болдуңуз да. Аны эл ар кандай кабыл алды. Бири Азамат Укмуш деген кабыл алды, экинчиси болсо бул эң баш кыз окшойт, бул күйөөсүн баш берген кыз окшойт деген ойлор да кабыл алынды да. Бирок сиз ошолордун бардыгына кайыл болдуңуз дагы, сиз өзүңүздүн жүзүңүздү көрсөттүңүз деп ойлойм да. Бул кайсы бир деңгээлде сиздин жеңишиңиз болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм, бул жеке эле сиздин жеңишиңиз эмес, бүгүнкү коомдогу терс көрүнүштөргө караганда ушундай эркиндик, андан кийин сый урмат же жакшы мамиле болсо, аялдардан бийик жана жакшы нерсе чыгарын дагы көрсөттүңүз деп ойлоп атам да.
биз кандай болбойлу, биз бүгүн коомду өзүбүздүн мамилебиз менен, өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен үлгү катары көрүнүш керек деп ойлойм да. Сиз ушуну сезесизби? Сездиңизби ушундай жолдо сиз кайсы бирден үлгү болгонуңузду? Мен мындай айтат элем да. Мен үлгүмүн, өрнөкмүн дегенден мурда мен эң биринчи күзгүмүн. Ар ким мен аркылуу өзүн көрүп атат. Кээ биркилер баягы акылдуу тарабын мисалы баалай турган болсо ошону көрүп атат. Кээ биркилер кызганычты көрүп турган болсо кызганычты. Эң баш бул ар ким өзүнүн ичиндеги триггерин мен аркылуу көрүп атат да. Эгерде ким кандай мага мамиле кылса, демек анын ичинде ошондой маселе ушунчалык былыгып жатканын, ошол мен аркылуу ошол ички маселеси триггердетип атканы ачык да. Мен буну ошондой эле кабыл алам. Мен алардын сөзүн мен мактаган сөзүн дагы мен кыйынмын, ал ошон үчүн мен мактабайт, мен красавицамын, ал бул эмес. Же ошончо жаман сөздөрдүн бардыгын мен ошол тигил мынтип койду, бул мынтип койду деп ыйлап жатып калган эмес. Мен буну жөн гана өзүмө мындай өзүмө кетирбей эле ар ким өзү мен аркылуу өзүн көрүп атат деп эле кабыл алып атам. Жашоонун образын кайсы бир деңгээлде түзүп атасыз деген кеп экен да. Рыскүл айым, бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Менимче азын улак кээбиздин этегине чыгып калдык деп ойлойм. Балким дагы бир суроолор жаралса кайрадан бир кезигип калышыбыз мүмкүн. Бирок кантсе дагы сиз дүйнөдөгү эң бийик чокунун Эверестинге чыккан кыргыз айымдарынын экинчиси катары кыргыздын тарыхында айтылып кала бересиз. Буюрса ишиңизге ийгилик. Мындан кийин дагы бир топ сизден ийгиликтер жаралат деген ишенимдемин. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, бүгүнкү биздин подкаст студиябыздагы кеп соңуна чыкты. Буюрса кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.